Саламатсыздарбы? Бүгүн биз перманенттик макияж жөнүндө сүйлөшөлү. Же башкача айтканда татуаж. Азыркы заманда негизи баарыбыз шашып жүрөбүз, өзгөчө айымдар. Эртең менен турганда убакыт жок, колдо бала, жумушка шашмай, үйдө оокат кылмай. Негизи убакыт өтө бат өтөт да. Ошондуктан азыркы учурда перманенттик макияж же татуаж өтө керектүү, өтө пайдалуу жана убакытты үнөмдөгөн нерсе. Татуаж деген эмнени билдирет? Татуаж же перманенттик макияж десем болот да. Татуаж бул теринин ичине красканы киргизүү. Атайын машинка менен болобу, же атайын орусча айтканда ручка деп коет, перо деп коет. Кол менен иштетилген машинка болот, ошо менен теринин ичине боекту киргизүү. Мисалы, биз кашты жөн эле карандаш менен боёбуз го, андай эмес. Бул жасалган татуаж бир нече жылга сакталат. Мисалы, 1 жылдан 5 жылга чейин. Эң кеңири тараган мифтер жөнүндө айтып кетейин. Татуаж жөнүндө мифтер бар. Татуаж бул мага менин териме абдан зыян деп ойлошот да кээ бирөөчү. Териге зыяны жок. Татуаж ракка алып келет деген сөз дагы бар да. Эч коркпогула, андай ооруга эч качан алып келбейт. Анткени бул болгону теринин эң үстүкү катмарына боекту киргизүү. Татуаж кийин өчкөндө кызыл, сары, көк болуп өчөт деген миф бар. Ооба, илгерки татуаждар, илгерки боек менен жазган татуаждар ошондой болчу. Азыркы учурда татуаждар андай эмес. Заманбап боектор акырын барып мындай бозоруп батып өчүп калат. Эч кызарып, жанагы көгөрүп, жашыл болбойт. Татуажды негизи кимдер жасатат? Бүт баарлык жасаса болот. Мына 16 жаштан баштап 60-70 чейин жасаса болот. Татуажды ким жасаса болот, дагы? Кашы суюк, кашынын формасы өтө жакшы эмес. Же болбосо кашы жашынакай, бирок ичине формасын белгилеп коюу үчүн жасаса бул абдан жакшы болот. Эртең менен турганда, мен айткандай эле убакыт үнөмдөйт. Сууга түшкөндө, мисалы бассейнге барганда, дайыма сулуу, биз айымдар дайыма сулуу болуп жүргүбүз келет. Анан сууга түшкөндө жана боекторубуздун баары кетип, туштарыбыз агып, помадаларыбыздын баары өчүп калат. Татуаж кылып койсоңор, дайыма суп-суу болуп жүрөбүз. Тойго барганда, башында баары келгенде оздор кып-кызыл помада менен кирет да, чыкканда бокалда ошо помаданын издери калат. Ошондой болбош үчүн татуаж абдан ыңгайлуу нерсе. Анткени эринге да жасалса, дайыма эриндер кып-кызыл, жашынакай болуп турат. Татуаж бул жок болуп бараткан же жаратылыш бербеген боекту кошуу десек болот, адамдын көркүн ачуу, беттин көркүн ачуу. Татуаж биринчи форманы белгилеп чийүүдөн башталат. Мастер биринчи форманы белгилейт, мурунга теңейт, эки кашты теңейт. Каштын башталышы А точка деп коет, эң бийик жагы Б точка, анан каштын бүтүшү С точка деп коет. Ушул каштын жанагы жаткан эрежеси бар да, ошол менен белгилеп чийип, эки кашты теңдеп туруп, форманы чийет, пациентке көрсөтөт. Сизге жактыбы? Ооба жакты. Же болбосо бул жерин көтөрүп койгу, бул жерин түшүрүп койгу дейт. Ошого жараша оңдойт. Андан кийин атайын машинка менен иштеп баштайт. Татуажга кандай боектор колдонулат? Илгери татуаж жаңы башталып келатканда териге өтө сиңип, өтө жанагындай кара өң берген боектор колдонулчу. Баарында эсинде бар болуш керек, жанагындай кап-кара, эле кишинин жүрөгүн чүргөн каштар, Азыр болсо андай каштар, андай татуажды эч ким жасабайт. Азыркы татуаждар билинбеген, табигый каштай болгон. Анан жаңы техникалар чыкты татуаждынчы. Растушевка деп коет, пудренная техника деп коет, микроблейдинг деп коет. Түрлөрү абдан көп. Машинка менен жасалат, жана кол менен атайын ручка менен жасалат. Растушевка деген жана карандаш менен же теңдер менен боеп койгондой болот. Өзүнүн кашына эле окшош болот. Микроблейдинг деген бул ар бир каштын кылын ручка менен чийип чыгат, окшоштуруп. Мисалы, бул жерде кыл бар, бул жерде жок, ушул жерге кыл кошуп коет.
бул жерде кыл жок, каш кыска болуп кетет, ошол жерге кыл кошуп коет. Бул волосковая техника же микроблейдинг деп коет. Бул техника бизге Кытайдан келген. Каштан тышкары татуаж азыр көзгө да жасалат, подводка жасалат. Подводка кирпиктин ортосуна жасап койсо болот. Бул кирпикти калың кылып көрсөтө турган татуаж болот. Мына билинбейт, бирок кирпик көптөй болуп калат. Подводка болот, кадимкидей подводка сыяктуу. Анан жанагындай напыление деп коет, подводканын сыртынан тень менен боеп койгондой болот. Тень сыяктуу татуаж кылса болот. Эриндерге татуаж кылса болот. Эриндерге жөн эле карандаш менен чийип койгондой кылса болот, же болбосо эриндерди боеп койгондой кылса болот. Румяна татуаж жасаса болот азыр. Анан беттин контурларын өзгөртүү татуаж да болот. Мисалы, бети чоңдорго бираз азайтыш үчүн бираз жана румяналарды, румяна сыяктуу корректор татуажды анан эмеге жасап койсо болот, бетке жасап койсо болот. Бул жери узунга, бул жерин жашыртыш үчүн бул жерге бираз корректирующий татуаж. Азыр түрлөрү абдан көп. Мастерлер, адистер күндөн күнгө өзүнүн квалификациясын жогорулатат. Негизи татуаж бул сфера услуг деп коет, ошондуктан албетте капризнылар деле болот, көп эле болот. Кээ бир адамдар татуаж эмне экенин, татуаж бүткөндөн кийин өзү кандай болот экенин түшүнүшпөй келишет да. Анан чийип койгондой жактуудай болуп туруп, анан бүткөндөн жакпай калды дегендей болот. Ошондой да болот. Кээ бири болсо чын эле жанагындай, мен жана айткандай, чийип койгондо жашынакай болот дагы, анан бир кашын туруп эле бучуң иштеп бир кашы көтөрүлүп калса, окшошпой калат. Ошондуктан бул жерге реставрация сөзсүз түрдө керек. Татуажды өчүрүү бул абдан татаал. Эгерде татуаж начар боек менен жасалса, анан терең кирип калса, анда бир процедурадан 8 процедурага чейин бир айда бир жолу, ошондо 7-8 айга чейин барышы мүмкүн. Татуажда сөзсүз бир колдонуучу каражаттарды пайдаланыш керек. Анткени чын эле азыр гепатит Б, С, ВИЧ жана башка кан менен жугуучу оорулар бар. Ошондуктан мастерге келгенде сөзсүз сиз бир жолу колдонуучу каражаттар менен колдоносузбу деп сураш керек. Стерилдүү шарттарды караш керек, антисептик колдонуш керек. Анан кайсы жерде татуажды жасап атасыз, бул да өтө маанилүү. Анткени көрүнгөн чач тарачтарда же мындай контролу жок жерлерге жасатпаш керек. Татуажды жасаганда жаган гана форма гана эмес, боектун өңү дагы өтө маанилүү. Мисалы, ачык түстөгү боекту биз териси ак адамдарга колдонобуз. Кичине карараак боекторду каратору келген адамдарга териси бираз карараак болгон. Татуаж жасаганда териге жараша. Мына буну дагы айтып кетейин, бул өтө маанилүү. Биринчиден жаш куракка жараша. Жаштарда зат алмашуу бат болот. Ошондуктан бүт нерсенин баары бат болот да организмде. Татуаж дагы тезирээк өчөт. Экинчиден, теринин майлуулугу же кургактыгына жараша. Эгерде тери майлуу болсо, жанагы май боекту тээп чыгат. Кургак териге көпкө чейин кармалат. Үчүнчү, бул адамдын жүрүш турушуна жараша. Эгерде адам дайыма күнгө чыгып, жанагындай эшикте көп жүрсө, анда чачтын өңү да өчөт, каштын өңү да өчөт. Баарыбыз да билебиз. Ошондой эле татуаж да бат өчөт. Ким косметологко тез-тезден барып, жанагындай мезотерапия, пилинг, теридеги кан жүгүртүүнү жакшыртып, беттин терисиндеги зат алмашууну бат-баттан кылчу процедураларды тез-тезден кылса, албетте андагы татуаж бат өчөт. Мына ушул факторлордон көз каранды. Бишкек шаарында татуаждын баасы 1,5 миң сомдон $100 чейин, 7-8 миң сомго чейин. Эмне үчүн мындай айырмасы абдан чоң да? Биринчиден, татуаж жасалып жаткан жерге жараша. Же бул арзан салон болобу, чач тарач болобу, же кымбат салондо жасап атасыз. Экинчиден, мастердин квалификациясына жараша. Анткени же бул мастер жаңы бүтүп 2 миң сомдук курс менен бүтүп жасап атабы, же болбосо бул мастер көп жылдан бери иштеп, жанагындай кайра конгресстерге, конференцияларга барып, кымбат акча төлөп окуп, анан жасап атабы. Үчүнчүдөн боекко жараша. 500 сомдук боектор бар, 300 сомдук боектор бар, 5 миң сомдук боектор бар. Ошого жараша дагы татуаждын баасы мындай айырмаланат.